Президент Садыр Жапаров бүгүн 22 декабрь энергетиктерди кесиптик майрам менен куттуктады. Жалпы энергетиктерге жана тармактын ардагерлерине чын денсаулык, бакубат жашоо тилеп, жоопкерчиликтүү иштеринде ийгиликтерди каалады. Ошондой эле энергетика жаатында артыкчылыктарды туура пайдалануу аркылуу Кыргызстанды электр кубаты менен эч көйгөйсүз толук камсыз кылуу үчүн жакынкы жылдарда бир катар тапшырмаларды аткаруу зарылдыгын белгилеген. Биринчиден, иштеп жаткан ГЭСтердин кубаттуулугун 20%га көтөрүү менен бирге толук кандуу реконструкциялоо жана жаңылоо. Борбордук жана Түштүк Азиядагы 4 мамлекетти бириктирип турган электр энергиясын берүүчү жогорку чыңалуудагы жаңы тутумду киргизүү жана энергиянын атаандаш булактарын пайдаланууга берүү. Өлкө башчы мындай шарттап тизмектелген иш максаттарды жүзөгө ашыруу үчүн энергетика ардагерлердин мол тажрыйбасынан жаш кесиптештери менен бөлүшүп, аларды колдоп, коштоп турууга чакырды. Булак президент кейжи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге сапаттуу стоматология кызматтарды көрсөтөбүз. Тиш агартуу, тиштерди калыбына келтирүү, мүлктөрдү дарылоо, металлокерамика, диоксид циркон, винер, имплантация, бюгел протез, квадротия акрифрем, акрил жана тишти оорутпай алып салуу. Сиздерди 7 жылдык стажы бар доктор жана дарыгерлер тобу дарылайт. Ошол эле учурда 1 жылдык кепилдиги да берилет. Биз дем алышсыз иштейбиз. Биздин дарик Москва шаары. Бизди социалдык тармактардан же жөн эле Ваштомай Москва деп издесеңиздер да болот. 22 декабрга караган түнү саясатчы Бактыбек Калмаматовду Манас аэропортунан УКМКнын кызматкерлери суракка алып кетишти. Саясатчыны чек ара кызматкерлери токтоткон учурда тартылган видео Калмаматовдун Facebook барагында жарыяланды. Калмаматовдун айтымында ал Сауд Арабияга кичи ажылыкка учуп кетүү үчүн аэропортко келген. Бирок аэропорттогу чек арачылар ага өлкөдөн чыгууга мүмкүн эместигин айтышкан. Кийинчерээк Калмаматовго атайын кызматтын 2 өкүлү келип, көбү катары суракка чакырылып жатканын билдиришкен. Экс-депутат суракка так кайсы иш боюнча чакырылгандыгын билбестигин белгиледи. Ал эми депутатка берилген чакыруу кагазында ал суракка 21 декабрда саат 17:00 келүүсү керектиги жазылган. Документке УКМКнын тергөөчүсү Отурбеков кол койгон. Калмаматов чакыруу кагазында эмне үчүн өтүп кеткен убакыт көрсөтүлгөнүнө кызыкканда УКМКнын кызматкерлери чакыруу кагазын берүү үчүн аны таппай жүрүшкөнүн айтышты. Ал эми саясатчы колдоочуларына кайрылып, бул аракеттердин баары мыйзамсыз экендигин белгиледи. Учурда УКМК Калмаматов эмне үчүн суракка чакырылганын ачыктай элек. Булак клуб басылмасы. Бишкек шаардык административдик соту Жанар Акаевдин мандатын кайтарып берди. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык сот Альянс партиясынын арызын канааттандырып, гендердик квота боюнча БШКнын токтомун мыйзамсыз деп таап жокко чыгарган. Аны менен катар Токто Бүбү Оргалчага мандат берүү да мыйзамсыз болгондугу аныкталган. Белгилей кетсек, БШК 15 декабрда өз чечими менен аялдардын квотасын бөлүштүрүү тууралуу жоон өзгөрткөн. Ага ылайык мурда 7 мандаттын 2 аялдарга берилсе, өзгөртүүдөн кийин 3 бериле турган болду. Бул Альянс партиясына түздөн-түз таасир этип, тизмедеги Жанар Акаевге мандат берилбей, анын ордун Токто Бүбү Оргалча ээлеген. Өз кезегинде Акаев шайлоодон кийин оюндун эрежесин өзгөртүү жогорку бийликтин буйругу болду деп пикирин билдирген болчу. Ал эми Альянс партиясы сотко кайрылган. Булак Спутник кейжи. Ош шаарынын 7 жаштагы тургуну Айжамал Сүйүн кызынын 2 тили бар. Анын узун кадимки тилинен сырткары дагы бир кичинекей тили бар. Апасынын айтымында кызы 7 айлык болуп төрөлүп, тили кеч чыккан. Ал эми кичинекей тилин 1 жыл мурда кызынын тамагы ооруганда байкаган. Дарыгерлерге кайрылганда тамак жегенде, сүйлөгөндө экинчи тили балага тоскоолдук жаратпаса, ушул бойдон калтыруу керектигин айтышкан. Ал эми Ош облусундагы бир тургуну Гүлзира Атаканова ысым өзгөртүлдү, 3 бөйрөк менен жашап жүргөнүн айткан, 3-чү бөйрөгү бар экени УЗИге түшкөндөн кийин аныкталган. Быйыл оң бөйрөгүм бир аз ооругандан текшерилсем, сол жагымда 2 бөйрөк бар экен. Угуп таң калдым. Көрсө, кээ бир адамдардын 2 жагында 2ден бөйрөк болот экен. Бирок операция кыласың деп айтышкан жок. Алдыда дагы бир текшерүү бар. Булак турмуш кейжи.